Урматтуу шаар тургундары, сиздерден көптөн көп суранабыз. Эшикке чыкпаңыздар. Ар бириңиздер маска тагыныңыздар. Колуңуздарды ар бир 2 саат сайын жууп туруңуздар. Балдарыңыздарды эч жака жибербеңиздер. Тартипти катуу сактап бериңиздер. Кечки саат 8ден эртеңки саат 8ге чейин коменданттык саат киргизилди. Тартипти сактап бериңиздер. More than 100,000 confirmed cases of COVID-19 since March. NHS England announces the number. В Кентской области коронавирусом были заражены 24 человека. Коронавирусом были заражены 24 человека. Өтүп кетер, кыйналган жандардын үнү жетер. Баркын билбей бул жашоон, жашадык заманда өзүм деген. Баркын билбей бул жашоон, жашадык заманда өзүм деген. Бул сыноолор өтөт кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Узак жолду улап келген, ар бир таң өзгөчө кубат берген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Канча кыйын күн келсе да, адамбыз барына чыдап келген. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Сабыр керек, сынбай турган, жакшы күн баралы улай турган. Чыңалсын деп адамзатты, сыноолорду Кудай сунган. Чыңалсын деп адамзатты, сыноолорду Алла сунган. Бул сыноолор өтөп кетет, жамандын артынан жакшы келет. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек. Абалыңды сурап турган, бул күндө адамга адам керек.
Өсөт гүлдөр багбаны багып жады. Өтөт күндөр алчысын алып жады. Өчүардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстады. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам. Жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүтчү күндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген жөлөк да курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумга курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изин калса, сен жашайсың тарыхта, ишин калса, ташты талкан кыла бер сапарыңда, темир кессең мокобос мизиң барда. Кесине ме, кесине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган бүлбүл оттун жарыгы бир ирмелген. Билсең бул күн тутанып тутанбаган өчкөн оттун жарыгы бир ирмелген. Урматтуу айымдар жана мырзалар, 2020 жылы арабыздан шумажал алып кеткен мекендештерибизди 1 мүнөттүк эскерүү менен кечебизди баштайбыз. Чоң рахмат. Рахмат билдиребиз. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Ата мекендик өндүрүштүн алдыңкылары, ийгиликтүү инсандар, мыктынын мыктылары, өзгөчө жаратмандар, оор күндөрдө колсун ыктыярчылар, кайдыгер карабаган кайрымдуу инсандар жана албетте адам өмүрүн улантуучу алтын колдуу дарыгерлер, дизайнер, алып баруучу, аткаруучу, бардыгы бүгүн бир жерде Бишкек шаарындагы эң мыкты Палазо ресторанында сиздер менен 2020 жылды жыйынтыктап, ийгиликтерди даңазалап, жаңы 2021 жылды тосуп отурат. Мезгилдин жаманы болбойт демекчи, 2020 жылыбыз адамзаттын тарыхында адамдын, өмүрдүн, тирүүлүктүн, эркиндиктин баркын билүүгө чакырды. Атыда өзгөчө таажы туму ар бир пенденин жашоосунда не бир жакшы жагы амандыгыбыз, не бир арман азабы жоготуусу менен эсте калды. Бүгүнкү кеченин максаты үстүбүздөгү 2020 жылдагы оош кыйыштарга карабай, ийгиликтерге жеткен, жаратмандык кылган, жардамга кол сунган, керек болсо өмүрүн тобокелге салган инсандарды даңазалоо, моралдык колдоо көрсөтүү болуп саналат. Анда эмесе жылдын каармандарына сыйлык тапшыруу аземине кош келиңиздер. Эремгегин жер жебейт деп айтып келет кыргыз элибизде. Андыктан жалпы 2020 жылы ийгилик жараткан инсандарды бир жерде топтоп, бүгүн ушул майрамды уюштуруп турушат. Жаңы жылыңыздар менен куттуктоо менен биргеликте салтанаттуу түрдө сыйлыктарды тапшыруу аземине өтөлү. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Эмиль Токтошев, Жылдыз Мусабекова, Марлен Маматалиевтерди пандемиянын ак халатчан баатырларына жана демилгелүү ыктыярчыларга алгачкы сыйлыктарды тапшырып берүү үчүн сахнага чакырабыз меймандар. Кыргыз билимдиги коомдук бирикмеси Бапаева Гүлсана Жунусованы жылдын мыкты дарыгери 2020 диплом менен сыйлайт. Гүлсана Бапаева терапевт, натуропат, гирудотерапевт, Сагынбек медборборунда иштейт. Өмүрүнүн 32 жылын медицинага арнаган. Пандемиянын алгачкы күндөрү эле Гүлсана Бапаеванын дарылануу кеңештери бардык тармакта жүрдү. Кол жаап тосуп алсак. Биз колдой эле келиңиздер. Берген видео кайрылуулары социалдык тармактарда, WhatsApp жана мессенджерлерде тарап жатты. Ал күндөрү биздин жарандар үчүн ар бир кеңеш көңүл буруу маанилүү эле. Гүлсана эже дал ушул видео кайрылуулар аркылуу миңдеген, миллиондогон ооруган адамдарды дарылай алдыңыз. Ал эми сизди тажрыйбалуу дарыгерлер кызыл зонада иштеп, нече өмүрлөрдү уланткан. Терең ыраазычылык билдиребиз сизге.
Жылдын мыкты дарыгери 2020 диплом менен Акталар районунун аймактык ооруканасынын алыскы Коштөбө филиалынын акушер-гинекологу, терапевт дарыгери. Кесибин мыкты билген адамзаттын мээри менен да даралай райондогу мыкты дарыгерлердин бири эл урматтаган айылдын жалгыз кадырлуу дарыгери. Пандемия учурунда Ак Таладагы күндүзгү стационарларда жана төрөт бөлүмүндө да иштеп, вирус менен ооругандарды аралап мекенчилдик сезим менен кызмат көрсөткөн айым сиздердин кол чабыңыздар менен Алтымышева Гүлсара айым сыйланат. Мықты инсан башка бирлердин ийгилигине кубанган инсан экен. Андыктан мына ушул бүгүн ийгилик албетте, бүгүн өзгөчө майрам. Бүгүн мына ушул диплом алып жаткан меймандарга, биздин эң мыкты инсандарга кол чабып отурууну унутпайлы. Алыскы Акталар районунун үй бүлөлүк дарыгерлери борборунун тери оорулары бөлүмүнүн эмчи айымы Оркунчиева Сокен Акиевна жылдын мыкты дарыгери 2020 диплом менен сыйланат. Сокен апабыздын мекенжигинин ушундан билдик, пенсияда экенине карабастан пандемия учурунда өз каалоосу менен кызыл зонада, обсервацияда, фильтрде иштеп кызматкерлердин жетишсиздигинен үй бүлөлүк медицина борборундагы улуу эмчи айымдын да жумуштарын аткарып, ден соолугун өмүрүн тобелгерге салып тынымсыз иштеген. Бүгүн ошол эмгектер үчүн сиздер менен чогуу кадырлуу биздин сыйлык эсине тазим кылабыз. Жылдын мыкты дарыгери 2020 диплому менен Ат Башы райондук оорукананын башкы дарыгери Алтын колду Бейшеналиев Элимгазы мырза сыйланат. Элимгазы мырзанын дагы пандемия учурундагы ат көтөргүс эмгегин айтпасак болбос. Кызыл зонанын түмөн түйшүгүн тарткан, Гиппократтын антын актаган мыкты дарыгерге тазим. Жусупбеков Кубанычбек Аманыч сыйланат. Браво, браво! Дарыгер Тоолуу Нарын облусунда эмгек жолун баштап, узак жылдар бою эмгектенип, Нарын жана Балыкчы шаарындагы медициналык мекемелердин жетекчилик кызматтарын аркалап, учурда улуттук эне жана бала коргоо борборунун анестезиологу жана реанимация бөлүмүндө иштейт. Өмүрүнүн 40 жылын медицинага арнаган. Келиңиздер бир кол чаап коелу жигантестер. Пандемия учурунда кызыл зонага айланып вирус менен күрөшүүдө адам өмүрлөрүн сактоодо жасаган зор салымы үчүн улуттук госпиталь 2020 жылдын мыкты медициналык борбору деген диплом менен сыйлансын. Кол чабыңыздар. Кана эмесе жалпы биздин ак калакчан урматтуу конокторубузду жалпы медицина тармагында эмгектенип бүгүнкү күндө мына ушундай алгычка сыйлык дипломго ээ болуп турган конокторубузга бир ыраазычылык билдирип коелу. Чоң рахмат. Өмүр менен албетте күрөшкөн өмүр сакчыларын ордуларынан орун алып бериңиздерди сураналы. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Бар болуңуздар, корубаңыздар. Ыктыярчы болууну жарандык парзым деп эсептеп, пандемиянын кыйын учурларында муктаждарга жардам берип, колун сунган мекенчил Урмат мырза өзү менен жалпы иштешкен медиктерге жана ыктыярчыларга ыраазычылык билдирет. Сизге да ыраазычылык жана таазим. Апам жана мен эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Алтынай Нарбаева жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен сыйланат. Браво! Улантабыз, ардактуу биздин асыл инсандар, жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен Нурнуска Кадыровна сыйланат. Коомдук ишмер, жарандык активист, президенттин алдындагы мамлекеттик тил комиссиясынын төш белгисинин ээси. Нурнуска айым Салбурун федерациясында менеджер жана жаачы кыздардын координатору. Нуска коомдук уюмунун төрайымы. Караңыздарчы, бардык жакка жетишкен биздин эң жылдын мыкты ыктыярчысы. Кол чаап койбойлу. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен Анаралиева Беремет Темиралыевна сыйланат. Пандемиянын оор күрүндөрүндө кесепеттерине карап тура албай, жардам берем деп чечип достору, жакындары менен медиктерге ошол күндөрдөгү оор кыйынчылыктардан чыгууга жардам берип кол сунган айым Беремет Темиралыевна. Сыйлык кут болсун. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен Оксана Жаныбекова. Оксана Жаныбекова.
Кол чаап турыңуздар. Бул учур жүрөктөгү жакшы бир таасирлерди калтыруучу мезгил экендигин айтып дагы койбосок болбос. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен ырчы айым бактылуу эне Бактыгүл Бадыева сыйланат. Тапкан акчасын кайра элге берип, чоң бир эмгек жасады. Кол чаап койсоңуздар. Жылдын мыкты кайрымдуу ыктыярчы фонду 2020 диплом менен Датка кайрымдуулук фонду сыйланат. Truth is a light, a light shining within. When you look in the mirror, do you see your Жылдын мыкты кайрымдуу ыктыярчы фонду 2020 диплому менен Нурлуу кайрымдуу кыздар кайрымдуулук фонду сыйланат. Ишкер айымдардан түзүлгөн фонд пандемия учурунда муктаж жарандарды тамак-аш, дары-дармек, кийим-кече менен камсыздыгы барандуу салым кошту. Элге да, мамлекетке да чоң жардам беришти. Куттуктайбыз. Кол чабалар болсун. Бул диплом менен элим барсыңбы кайрымдуулук фонду сыйламакчы. Баарыбыз көрүп туруп кандай эмгек жасады. Анда эмесе элим барсыңбы кайрымдуулук фондунун өкүлдөрүн чакырып койгула дедиңиздер. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен Миргуль Эсеналиева сыйланат. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен өзүнүн унаасын тез жардам унаасына айлаткан, кайсыл жерде жардам керек болсо түнү күнү тынбастан жардам кылган белгилүү шоумен алып баруучу Бакыт Байсариев сыйланат. Сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен журналист Тынчтыкбек Алтымышев сыйланат. Колдоп коштоп туралы, сыйлык куттуу болсун. Уландагыз, жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен ырчы айым бактылуу эне шоу-бизнес менен кайрымдуулукту айкалыштырган бизден Анжелика Кайратовна сыйланат. Улантабыз, жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен аймактык ыктыярчы Баялиев Кубанычбек сыйланат. Кубанычбек мырза пандемия учурунда алыскы Актала районундагы карапайым элдин саламаттыгына кам көрүп, жаратмандык иштерди кылды. Атап айтсак, жалпы суммасы 6 миллионго жакын акчага тез жардам унаасын оңдотуп, медициналык аппарат, дары-дармек, азык-түлүктөрдү чогултуп, муктаж жарандарга таратып беришкен. Андан сырткары Акталага Бишкектен нарындан ыктыярчыларды алып келип, элди дарылатууга колдоо кылган. Кубанычбек мырза ушундай жаратман эмгектери менен элдин тандоосу аркылуу жылдын мыкты ыктыярчысы намына ээ болуп олтурат. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплому менен белгилүү алып баруучу Куудул эң мыкты ыктыярчы Эрнест Бүрүбаев сыйланат. Жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен Улукбек Абдрахманов сыйланат. Колчабалар, колчабын аябаңыздар. Улукбек Абдрахманов. Урматтуу жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 диплом менен сыйланган ыктыярчылар жана дарыгерлер. Кыргыз биримдиги коомдук бирикмеси сиздерге бул дипломдорду жеке чечимдери менен берген жок. Азыр актуалдуу болуп жаткан социалдык тармактарга сурамжылоо жүргүзүп, элдин, коомчулуктун сунуш пикирлери менен жылдын мыкты ыктыярчысы 2020 наамына татыктуу болуп жатасыздар. Сыйлыктар кут болсун, элге эмгек кылуу вазифасын уланта бериңиздер, урматтуу ыктыярчылар. Жалпы ыктыярчыларга кол чабаларды жаңырталы меймандар. Албетте, бүгүнкү иш-чарабыздын эң башкы өнөктөштөрүнүн бири Абдышата компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстанда өндүрүлүп жаткан мына ушундай эң мыкты компаниялар катарыбызда толуктап турганына кубанабыз жана сүйүнөбүз. Урсат болсо жалпы коноктор, жалпы мыктылар дагы бир сиздердин жылуу колдооңуздар, кол чабыңыздар менен бит жылдын мыкты ырчылары дипломдорун өтмөкчүбүз. Ал эми жылдын мыкты ырчылары дипломун тапшыруу үчүн дагы да болсо урматтуу Карганбек Самаков агайыбызды чакырууга уруксат этиңиздер. Жылдын мыкты ырчысы 2020 диплом менен
Маданияттын мықтысы, өртші, атқарушы Султан Садыралиев сыйланады. Қырғыз ел артисті, алтын үнді Гүлнұр Сатылғанова. Кыргыз эстрадасынын ханшайымы Гүлнур Сатылганова. Құттықтаймыз! Мен ойлойм, эң акындардын акыны, асылдардын асылы, жылдын мыкты акыны намына Акбар Кубанычбеков мырзаны чакырып коюга уруксат этиңиздер. Пандемияда жалпыбызга мотивация берген, жалпыбызга күч жана дем берген адамга адам керекнин сөзүн жазган Акбар Кубанычбеков алдыңыздарда турат. Анда бизе алгара жылалайды легендарлуу диджей, Кыргыз радиосунун башкы редактору, маданияттын мыкты кызматкери, өзгөчө стилдеги Болбол айым Эльмара Турсуналиева жылдын мыкты диджей 2020 диплом менен сыйланат. Бул айымдын үнүн кулак чалган деле тааныйбыз. Эльмара Турсуналиева экендигин куттуктайбыз. Сыйлык куттуу болсун. Анан биздин өнөктөштөрүбүз Байэлим компаниясынан өндүрүлгөн продукцияларды биздин наамдын ээлерине тапшырып коюга уруксат этиңиздер. Байэлим компаниясы азаматсыздар. Сиздердин кол чабыңыздар менен жылдын мыкты дүкөнү диплом менен Fashion Million сыйлансын. Албетте, бул дүкөндө айымдардын эң жакшы көргөн көйнөктөрү бар. Million Fashion дүкөнүн чакырып коюга уруксат этиңиздер. Eline жүрөктү ардап салдың, келегейден болуп ардакталдың. Сездің бе шашылат өмір шамалдай, мезгілде ұшырбай қармап қалдың. Өмір бойы өчірмей жүрегіңді жандыр сүйгін. Өткен ішке өкінді қубанышты чақыр үйігін. Көңіл ezген мұң жаман өзіміздің кете жаштамы. Бұзылса да бұл заман адам бойдың қалғын сақталы. Тағдыр ұшу деп тарынғаның кекерген, қалпына бір мақсатыңа жетемді. Еліңе жүректі арнап салдың, келегейден болып ардап қалдың. Сездің бе шашылады өмір шамалдай, мезгілде ұшырбай қармап қалдың. Еліңе жүректі арнап салдың, келегейден болып ардап қалдың. Сездің бе шашылады өмір шамалдай, мезгілде ұшырбай қармап қалдың. Айымдар жана мырзалар, кечебизде уланталы жыл мыктылары, ар тарапта ийгилик жараткан кийинки инсандарга жыл мыктылары дипломдорун тапшыруу үчүн сахнага сиздердин колдооңуздар менен, кол чабыңыздар менен Кыргыздын сыймыктуу асылзаада айымдары, таланттуу актриса Назира Мамбетовадан жана Болболунду биз сүйгөн Гүлшан Молдоева эжекебизди чакырууга уруксат этиңиздер. Жылдын эң кайрымдуу элдик мыкты депутаты 2020 наамын тапшыруу аземе дейли. Жогорку кеңештин депутаты, жаш саясатчы, Кыргыз эли үчүн, Кыргыз жери үчүн пандемия учурунда чоң эмгек кылган Марлен Моматалиев сыйланат. Бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү. Депутаттыкка чейин мамлекеттик кызматтын бир катар баскычтарын өтүп, экономика жана социалдык маселелерди чечүү тармагында тажрыйба топтоп, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланган жана
самбо боюнча спорт шеберлигине талапкер Марлен мырза 6-чы чакырылыштагы эң активдүү жана элге жакын депутат катары билебиз. Бар болуңуз, сыйлыгыңыз куттуу болсун. Ал өзүмдүн ичимдеги абийирди сатпоо, кандай гана абал болбосун чындыкты сүйлөп, түз жүрүү деген принципти кармаган, аз сүйлөп, көп иш кылган, жасаган ишин жар кылбаган, милдет кылбаган, сыпа мүнөздөгү эл өкүлү, жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токтошев, жылдын мыкты депутаты 2020 диплом менен сиздердин кол чабыңыздар менен сыйланат. Жогорку кеңештин бир нече жолку чыгарылышынын депутаты коомдук ишмер Карганбек Самаковдун кыргыз эли жана Кыргызстан үчүн тарыхка, маданиятка жасаган көп эмгектеринин бири бул Манас үчилтигин 2019-жылы декабрда ЮНЕСКОга каттатып тарых жаратканы. Айтса айтпаса төгүнбү мындай улуу өнөргө жүрөгү кыргыз деп соккон руханий дүйнөнү аңдаган адам гана кызмат кыла алат. Ошондой эле 4 декабрь Манас күнүн белгилөөгө дагы Карганбек мырзанын салымы чоң болгон. Саясатты, мансапты, кызматты көздөбөгөн өлбөстүккө кызмат кылган Карганбек Самаковдун коомдук иштерин мыкты деп баалап, Кыргыз биримдиги коомдук берекмеси Кыргыз эл сыймыгы 2020 диплом менен сыйлайт. Мекенчилмин дегендер сиздей болсун. Албетте жаштарыбыз сизден үлгү алсын дейбиз Карганбек мырза. Бар болуңуз, дипломуңуз кут болсун. Ийгиликтүү ишкер, кайрымдуу инсан Эрмек Маркабаев мырза сыйланат. Тилекке каршы биздин кечебизде жок экен, бирок кыргызда жакшы сөз бар. Атын атаса куту сүйүнөт деп. Жылдын кайрымдуу мыкты ишканасы 2020 диплом менен Байелим жоопкерчилиги чектелген коому сыйланат. Атамекендик өндүрүштүн флагманына айланып бир гана сапат менен керектөөчүлөрүбүздүн куполуна толуп деген Байелим жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Байелимдин таңдайдын кетпеген даамдуу продукцияларынын рецепти дал ушул Рыскүлайым, сизге таандык, кол чабыңыздарчы. Пандемия учурунда ал салон штабка айланып келген. Сололук салонун Кыргыз биримдик коомдук берекмеси жылдын мыкты салону 2020 деп Лика Бьюти салонун аныктады. Кол чабыңыздар менен жылдын мыкты салону Лика сололук салону. Лика немик жаматы болсоңуздар, кол чабалычы Лика. Calling all party people in the place to be. We're gonna celebrate tonight. Сыйлык куттуу болсун. Строй курулуш компаниясы сапаттуу кооз имараттарды салып эле чектелбей, кайрымдуулук иштеринде үзөңгүлөш алып келе жатышат. Азаматтар, сыйлык куттуу болсун. Анда эмесе 2020-жылдын эң кайрымдуу мыкты курулуш компаниясы диплом менен Строй курулуш компаниясы сыйланмакчы. Строй групп сиздерди күтөбүз. 2020-жылдын кайрымдуу ишкер айымы диплом менен Венера Калыбаева Советбековна сыйланат. Кыргыздын кымбатта кыйын кыздары арбын. Венера айым пандемияга чейин жана пандемия учурунда жарандарыбызга колдоо көрсөтүү менен жардам көрсөтүп келген. Айымдардын жасаган бул иштерин даңазалоо аларга бир гана дем берүүгө милдеттүүбүз деп келишкен. Сыйлык кут болсун Венера айым. Жылдын эң мыкты жаш ишкери 2020 диплому менен Бекназар Асанов сыйланат. Жаш келсе ишке демекчи заман жаштардыкы, учур жаштардыкы. Өзгөчө октябрь окуяларынан кийин биздин үмүт ишенич жаштарга гана артылып жатат. Бекназар Асанов ишкерликтин ийне жибин өздөштүрүп, чоң ийгиликтерди жарата алды. Бир канча киши жумуш менен камсыз кылып, мамлекеттик казынага салык төлөп келген Бекназар Асановду куттуктайбыз. Урматтуу сыйлык ээлери, сыйлыктар куттуу болсун, жуп болсун, чек болбосун. Кол чабыңыздар бериңиздер. Жашасын элим, кубанычтын жолун курар. Элим, бар болсун элим, жүрөк сендеп соғып турар. Бар болгон элим. Сыноодон өтөбүз, жеңишке жетебиз. Өмүрдө жанып бир келгеней, жашайбыз
sal üçün Жақсы күн бар үшін Бізде емейчек елембе Елім, жасасын елім Қуаныштың жолын құрам Елім, бар болсын елім Жүрек сеніп соғып тұрам Елім, жасасын елім Қуаныштың жолын құрам Елім, бар болсын елім Жүрек сеніп соғып тұрам Бар болсын елім Атажұрт қиын күнге қабылғанда айлансын, ар бір ұлың чағылғанға. Демекші, қоғамдағы болып жатқан оқиғаларға қайдегер қарабай жардамдарын беріп, қолын сұнған қайырымды ішкер мырзалар жана айымдарға сыйлықтарды тапшырып беру үшін Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаттары Эмиль Тоқтошев, Жылдыз Мусабекова жана Марлен Маматалиевтерді сахнаға чакыралы. Беспилотники лабораториясының башқы директоры қызматынан арқалап, жұмышынан тышқары жаштар менен стартап жана арғандай оқып үйретүүчү семинарларға қолдау көрсөтөт. Алими пандемия учурунда 600 елдік дружина чогултуп иш алып барган. Эмне деген эмгек, эмне деген мекенчил сезимдер. Таазим сизге улам мырза. Қол жауап тұрмайлы, қандай дейсіздер? Улан мырза құттықтаймыз. Жасаған қайырымдылық іштері менен озғы алынып жүргөн Райымқұлова Жаннагүл Жапаровна 2020 жылдың қайырымды ішкер айрымы дипломмен сыйланат. Сыйлық құтты болсын, бар болыңыз. Жаратқаным алуучу қол емес, берүүчү қол кылганына шүгүр деген принципменен жашап, жашоосун кайрымдуулук иштерге, адамдарга кубаныч, жакшылык тартуулап жүргөн ишкер айым. Коомдук ишмер, жарандык активист Джейналиева Инаят Нематованын иш аракеттерин жогору бааланып, 2020 жылдын эң мыкты кайрымдуу ишкер айымы диплом менен сыйланат. Инаят айым, сиз дагы сезимтал жан дүйнө ар бириңиздерде болсун сиздеге. Кыздар кыйын, Кыргыздын дагы бир ийгиликтүү ишкер айым, мекенчил кайрымдуу инсан Исмаилова Аида Токтогуловна 2020 жылдын мыкты ишкер айымы. Жақшы қыз жақадағы құндыз дейт Қырғыз елімде. Дағы бір ишкер айым, сыймықты айым Базарбаева Орозгүл Алимжановна қайрымдылық іштері үшін 2020 жылдың қайрымды ишкер айымы диплом менен сыйланат. Гүлнұр айым, жомарттық белешендік қылу сіз менен болсын. Игіліктер қоштосын, бар болыңыз. Командасы қолдап тұрмайлы. Қол жаптырауыз. Алмаз. Кемеңгер Кыргыз елі қызын сыйлап, қызын урматтап келген. Ишкерліктен тапқан керешесін мұқтаждар менен бөліше білген. Игілікті ишкер Исақова Гүлнур Уламқадыровна 2020 жылдың қайрымды ишкер айымы диплом менен сыйланат. Гүлнур айым, сіздің берешендік жомарттық қанша адамдардың жүрегін жібітіп үміт берді. Сіздегі бұл мықты сапаттар жұғышты болсын, жалпыбызға үлгі болсын. Дағы бері игіліктүү ишкер айым Исақова Касмира Рысқұловна жылдың мықты ишкер айымы диплом менен сыйланат. Касмира айым қайрымдылық іштерін жасап жардамға мұқтаждарға қол сұнуын адатқа айланылса керек. Құдай қолдосын. Игілік ішіңізде. Қырғыздың мықты мырзасы игілікті ишкер Карипов Темурлан Бақытбекович жетектеген Талисман плюс жүчікасы жылдың мықты ишқанасы 2020 диплом менен сыйлансын. Емнеге қолчаулар жоқ, қолдап тұралы келіңіздер. Талисман плюс. Игілікті ишкер, мекенчил инсан Осмонов Курсанбек Қаныбекович жетектеген Қырғыз темірі ЖЖК-сы пандемия учурунда жасаған бір қатар қайрымдылық іштері үшін жылдың ең қайрымды компаниясы 2020 диплом менен сыйланат. Білімсіз дүйнө қараңғы емес пе? Азыр илимдүү айым юридика илимдерінің кандидаты Қырғызстан юристер ассоциациясының атқарушы директоры Камил қызы Гүзел жылдың мықты юристі 2020 диплом менен сыйланат.
айымдарыбыз көп болсын. Қол чапыңыздарчы айымдар үшін. Мырзалар барбызбы? Мырзалар, чамыздар. Жоғарыда айтып өтілген жылдың мықты даргери дипломы менен Алтымышева Норгүл Алмазбековна сыйланады. Табиғи жана нұқыралылығы менен атамекендік өндіріш ардайым қолдауға арзыйды. Өндірішті жана сода шөресінде etçağылы ордыларын, өз қардарларын тапқан Абдышата ишқанасы 2020 жылдың мықты ишқанасы дипломы менен сыйланады. Жашасын атамекендік өндіріш, жашасын Абдышата сода маркасы. Қандай керемет Алмаз. Су болса да, о болса да өзіміздікі болсын дегендей, атамекендік өндіріштің алдыңғысы Сманов Холдинг СВБС ЖЧК-сы жылдың мықты компаниясы 2020 диплом менен сыйланады. Келіңіздер, сыйлу аз еме дағыда улануда, бір-бірімізді қолдып қоштып, жақшы бірдем күч беріп тұрғанды ұнытпаңыздар. Біз улантауыз. Қырғыз білімдігі қоғамдық бірікмесін тұрықту өніктіші болып келе жатқан Рамки KG ишқанасы жылдың мықты ишқанасы 2020 диплом менен сыйланады. Баса белгілей кетсек, бүгін сіздер сыйланып жатқан қоз жосын алған дипломдор дал ушул Рамки KG ишқанасы тарауынан даярдалған. Рамки KG жылдың мықты ишқанасы. Қолдап қойсаңыздар, я. Анымесе біз сыйлық тапшырыланталы. Мықты менеджер Шаршенов Улықбек жектектеген престиж декор студия заманбап жана стилдүү еңбектери үчүн 2020 жылдын мықты студиясы диплом менен сыйланат. Улықбек, қолшабас Улықбек. Су өмірдің бұлағы, сусыз жашоо жоқ. Қанеки Дикамбаева Есенбаевна жетектеген Watercolk алтын су жоопкерчиликтенген коомунун қалты ден солуына қам көріп Кореядан түз алып келінген атайын фильтрлеуші аппараттарды орнатып сапаттуу жана жеткиликтүү кызмат көрсөткөндүгү үчүн жылдын мыкты суу тазалагыч фильтр 2020 диплом менен сыйлансын. Бар болыңыздар, чындыгында эле алтын суу экендигин баса белгилеп кетпесек болбос. Сапаттуу жана адал товарлары менен белгилүү болуп келе жаткан Аль Халал ишканасы жылдын мыкты колбаса азыгынын ишканасы 2020 диплом менен сыйланат. Аль Халал компаниясы сиздерди куттуктайбыз. Анемесе барыбыздын эшиктерин көрүп отурабыз. Палаццо рестораны жалпы администрациясына сыйлык кут болсун деп кол чабалы мыктылар. Бул сыйлык мына ушул тикесинен тик туруп сиздерге ысык чайын куюп, ар бириңиздердин маанайыңыздарды көтөрүп турган кызматкерлерге дагы тиешелүү. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Кезектеги жыл мыктылар 2020 дипломдорун тапшыруу үчүн белгилүү дизайнер Замира Молдошеваны жана белгилүү диктор коомдук ишмер Чынар Капарованы чакырууга уруксат этиңиздер. 2020 жылдын мыкты кайрымдуу фотографы намы Кыргыз билимдиги коомдугунун атынан Эржан Кадырбеков кайгарылсын. Браво, Эржан! Арзубек Ванама мода үйі. Айтылу этнодизайнер Арзубектің ойт ойындарынан жаралған улуттук колоритті. Кыргыздын философиясын камтыган кийимдер буга чейинда бир катар ийгиликтерге жетишип, коомчулук тарабынан колдоого алынып келет. Атамекендик ишкерлерди колдоп келген Арзубек Ванама мода үйі 2020 жылдын мыкты дизайнери диплом менен сыйланат. Кыргыз өңүн берген, кыргыз демин чагылдырган Арзубек Ванама мода үйүнөн чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Сыйлыгыңыз кут болсун деп дагы бир рет куттуктайбыз. Жумшактан ич, катуудан тиш оорубасын деп барыбыз билебиз. Чын эле тишибиз зырт этсе эле биринчи кезекте дарыгер эске түшөт жана коркунуч эске түшөт дарыгер дарылап аткан деп. Биздин каарман дал ошол тиш доктору Төрөгелдиев Рустам Кайрылбекович тиши ооруган миңдеген жарандарыбызды дарылап, алкышын бата алып жүрөт. Коомчулуктагы дарыгерлерди кандай таазим кылып, сый көрсөтсөк да аздык кылат достор. Төрөгелдиев Рустам Кайрылбековичти 2020 жылдын мыкты стоматологу деген диплом менен сыйлайбыз. Тиштердин падышасы Рустам мырза.
Жылдын мыкты стоматологу деген намдын ээси Рустом деп билинет. Рустом, бар болуңуз, тишибизди жылмайтып эле жакшы күлкүдү тартуулаган мырза болуп жүрө бериңиз. Ал эми жылдын мыкты алып баруучусу 2020 диплом менен бүгүнкү кеченин алып баруучусу шоумен, красавчик, биздин кесиптешибиз, инебиз, адамгерчилиги бийик жигит Нияз Байзаков сыйланат. Нияз мырза, жылдын эң мыкты алып баруучусу намын келиңиздер, колдоп кошо туралычы. Жылдын мыкты алып баруучу намын мен сыймыктануу менен айтам, бер сахнада турган Алмаз Шер сыйланат. Браво! Телеал поручу Үрчайым Айзада Жаңырчиева! Алмаз, Айзадан башкысын айтпай калып турмун. Таластын кызы Айзада Жаңырчиева. Басқаны жаным, шын бақытты еттім қалай айла. Мой огонь, твоя любовь, двигаешь телом рядом. Моя боль, алкоголь, я изменил маршруты. Где бы ты не было, а голос задаешь как шоколад. Внутри ураган, по фортепиано, я с тобой. Не слышно вас! На фото пьяная моя, на фото пьяная моя. Итак, поехали. Прикосновения стирают сомнения. Нет никого, кроме нас. Тепло твоих рук. Ну что ж, лучшие 2020 года. So rough, but silky smooth. Throw those hands high in the air. This gon' charge that deal, yeah. I don't care, you don't care. There's a party going on, so let me make it clear. Ooh, hard, get that disco feel. Baby, baby, I'm for real. This roughneck's rocking on the microphone. There's the roughneck you don't wanna leave alone. That's right, from the waistline down. This might sound cold, but put it on. She says hi, girl wants more, but she's shy. Got me thinking, girl is dry. Playing cool, what the heck? It keeps up and down and around my neck. But I'm waiting for a smooth and I'm feeling kinda groovy. Then she says, let's break out and get a takeout. Ride my way and we can make. I wanna see rain on me forever, rivers of sugar. Смотри. Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо. Этот праздник не подвел, я почти уже ушел. И тут она выходит на танцпол. Ну почему я просто не пошел домой? Зачем сказал я, что сегодня холостой? Я танцевал так, как не снилось никому. Я не пойму, ну почему? И закружилось все вокруг, как на репите. Ничего уже не
дай мне слово, ведь я тамада, 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 дай мне слово, ведь я тамада. Бүгүнкү кечебизде Алмаз мырза жана дарыгерлерди сыйлап жатканда атайын бир инсаныбыз Алматыдан бери, Казакстандан бери жол арытып келип калган бир инсаныбыз бар болчу. Алыстан атартып, жылгарытып, бүгүнкү кечеге мейман болуп келип, кадырлуу конок болуп турган инсанды. Ооба, жана намдын ээси. Айта кетели, ардактуу коноктор, келиңиздер, көңүл буруп койсоңуздар. Сиздер жана сыйлык алгансыздар. Азыр сыйлык эсине ошончолук баягы жагымдуу болот, сиздер кол чаап колдоп турсаңыздар. Пандемия учурунда Бишкек шаарынын жаңы конуштарында, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын аймагында 10 миңдеген адамды 3 көчмө рентгендик аппараттан өткөрүп, диагноз коюп беришкен. Андан сырткары Россиядан 15 дарыгерди алып келип, кеңеш берүүлөрдү жүргүзгөн. Акысыз ийне сайып, дарылоочу атайын бөлмөлөрдү ачып иштешкен. Ошентип, пандемиянын биринчи толкунунда 30 миңге жакын ооруган бейтапка жардам берген. Талант мырза бүгүнкү күнгө чейин социалдык тармактар аркылуу биздин жарандарга күн алыс видео кайрылууларды жасап, WhatsApp аркылуу да адамдарга кеңеш берип жатат. Бул адам тууралуу жазуунун алдында Facebooktагы баракчасын карап чыктым. Айтууга сөз жетпеген эмгектерине ыраазычылык билдиргендин колдонулга өтө көп. Кесибин сүйгөн, ооруган жанга колун сунуп, чын жүрөк менен элге кызмат кылган, анда бесе жылдын мыкты дарыгери 2020 диплому менен Ордолу Ош шаарында эмгектенген дарыгер, нейрохирург, белгилүү блогер, врач Талант Калыков сыйланат. Кош келипсиз. Кол чаап турбайлы, кандай дейсиздер? Мындай чоң эмгек үчүн өзгөчө дем күч берип туруш керек. Бар болуңуз, аман болуңуз, бул жакшылыктарды элибиз билет. Элибиз билгенде дагы эң негизгиси жараткан Аллахыбыз билсе болду. Куттуктайбыз, сыйлык кут болсун. Жылдын мыкты ырчы айымы. Көптөгөн жылдар бою өмүрүн чыгармачылыкка арнап, ар бир кыргызстандыктын жүрөгүнө чок салган жагымдуу чыгармалардын автору жана ээси. Урматтуу айымдар жана мырзалар, сыйланат Динара Акулова. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Динара Акулова сыйланат. Түрк эл арасындагы жылдызы, мына ушул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, красавчик Гүлжигит Калыков 2020 жылдын эң мыкты ырчысы намына татымакчы. Дагы да болсо мыктыларды аныктайлы жана дипломдор тапшыралы. Кийинки жылдын мыкты ырчы айымы диплом менен сыйлансын Толгунай Арзыкеева. Жана дагы бир жылдын мыкты ырчы айымы, өзгөчө үндүн ээси, вокал, өзгөчө вокал. Тамга сиздердин кол чабыңыздар менен. Жана ошондой эле биздин сыйлык ээлерине бүгүнкү кечебиздин өктөшү Абдышада компаниясы мына ушундай өздөрүнүн таза азыгынан жасалган топтомдорду сунуштап жатат. Абдышада компаниясына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Бардык сыйлык ээлерин куттуктайбыз. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзгөчө үн, өзгөчө стилдин ээси. Жылдын мыкты ырчы айымы Тамга. Эстеликке сүрөткө түшкөнү унутпаңыздар. Ийгилигиңиздер кут болсун, сыйлыгыңыздар кут болсун дейле. Жайна, 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 жаздай жайна. Өмүр келбей билсең, кайра, кайра, кайра.
чөп жүрөктө өчпөй жансың өмүргө болгон сүйүп бирибизге жакшылык арнап турсак атылып ошол сүйүп жагына жайна жайна жаздай жайна өмүр келбейт билсең кайра 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 жаңылышпа ар бир күнүң күлүп жаша бар болуңуздар. Эски учуп барат, көздөр күйүп жанат. Ар бир күндөн жыргалын сен тат Кыял кагып канат, бийиктерди сылап. өмүрүңдүн жыргалын сен тат Дилиң менен көргөндө токтот өзүңдү бир сында көгөрөндө көргөм алган көңүлүң суда жымындай бул жолу кыргыз жолду тоспо бири бириңе чыдай чыгылма деп жол ачканда билип кандап койгон кудай эй түндөгүңө талбаган эй каштар жыйра шаракан кыштар бүркөп булут калкан бассада дагы эй айкөл жүрөк берген о жараткан мана сырпактарым намыс сыргаттарым жүрөгүмдө булкуп чулкуп турган малым кыйманыма кыйман кылгандар көп кыйнап унутпаган кыргыз улуу кыйманаты таң атар Жылдын мыкты бийчилер тобу 2020 диплому менен Кыдыралиева Айнура Эмилбековна жетектеген Береке би ансамблі сыйланат. Браво! Аябай жакшы бийлешет. Самый лучший танцевальный ансамбль «Береки». Бүгүнкү кечеде ушунча инсандын баарын башын кошуп, разы кылып, ар бирине белек тапшырган бир айымды чакырбасак болбос. Сөзсүз түрдө кана эмесе сиздердин колчоңуздар менен кечебиздин уюштуруучулары Дана Абдыбекова жеген чакыруу уруксат этиңиздер. Продюсер, уюштуруучу көптөгөн кыргыздын баалуулуктарын даңазалап келген миң элечек айымдар. Өзгөчө колчоп коелучу Дана Абдыбекова. Беш бармак проектисин Гиннеске киргизүүдө дагы чоң салымын кошкон. Жана ошондой эле жанына легендарлуу Назира Мамбетова айымды чакырып койгорго уруксат этиңиз. Баятадан бери жадырап жайнап, подаркаларды алып, сыйлыктарды алып, бүгүнкү кечебиз ушундай даңазалуу, майлы сүттүү болуп турат. Ошону уюштурган ушу Дана деген кызга туруп дүркүрөгөн кол чабууларды тартууласак бүгүн эч ким каршы эмеспи? Дана, туруп туруңуздар. Дана, алтыным, берекем. Ушунчалык адамдардын көңүлүнө ушунчалык чуркап жүрүп, ушунчалык сыйлыктарды тартуулап, ушунчалык баарыбыздын көңүлүбүздү алып атканыңа чоң рахмат. Жакында уулду болдуң. Уулуң сени тартып, ушинтип элдин урматына жетсин. Уулуң урматтуу болсун, келечектүү болсун. Амин. Амин, амин. Баарыңыздар жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Дана, алтыным,
өмүрлүү бол, бактылуу бол. Барыбыздын батасы сага кабыл болсун. Биринчиден, ушу алтындай болгон убактыңыздарды аябай атайын келип бергениңиздер үчүн Кыргыз Биримдик коомдук бирикмесинин атынан терең ыраазычылыгымды билгизем. Бул Кыргыз Биримдик коомдук бирикме быйыл 5 жылга толуп атат. Мен жалгыз эмесмин, менин артымда чоң команда иштейт. Бул жерде редакторлор бар, көрүнүктүү журналисттер бар. Бардыгын тең атын атап койбосом болбойт. Өзгөчө Сайра Дулатова эжекебизге кол чаап коюңуздарчы. Мына күнү түнү ар бириңиздердин мындай айтканда автобиографияңыздарды жазып отурду. Анан негизи бул Кыргыз Биримдик коомдук бирикменин бул түзүлгөнү ушул жаңы жылга арналган жыл мыктылары ата мекендик өндүрүшчүлөргө басым жасалган долбоор. Ошо ата мекендик өндүрүшчүлөр Кыргызстанда өтө көп болсун. Кудайым буйруса, филармонияга, Кожомкул атындагы спорт ордосуна батпай калалы. Ылайым Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдөн болсун. Мыкты Кыргыздын кыз уулдары төрөлө берсин, көбөйө берсин, элибизде тынччылык болсун. Убакыттан пайдаланып мен партнерлорума терең ыраазычылыгымды билгизем. Бул Байелим компаниясына кол чаап коюңуздар. Абдышата компаниясына, Ал Халал компаниясына, мына Даткайымдар, азаматсыңар, кайрымдуу фонд, нурлуу кыздар, эми сиздер кылып аткан иштерди көрүп алып бир гана тазим кылабыз. Ар бириңердин атыңыздарды атасак, убакыт жетпейт. М-строй компаниясы, элим барсыңбы, кыскасы бардыгыңыздар өзгөчө бүгүн Назир эжем айткандай, Тюз театрынын, Жаштар театрынын актерлору, азаматсыңар бар болгула. Эч убакта мындай ролду ойнобогула, жакшылыктарды ойногула. Сен дегенде күн батпай да таң атпай, учкан куштай учкан жылдар санатпай, баш айланткан бактылуулук мас болуп, ачыла элек барактарым барактай. Айдаганда жылдыздарын жүгүлдүт, асыл ойлон, арам ойду жүгүндүт, күбөнүшү мүмкүн, ушул өмүрдүн бир сага деген сүйгөндөр. Ортого чыгып бийлегендер азаматтар. Всех сидящих гостей приглашаем на танцпол. Свет өчүрүп коелу туганда. Буйрбаган күчтөсөң да кабылбай, табылбаган издесең да табылбай. Эмне үчүн экендигин билбеймин, сен улусуң жүрөкөрдөй жанырдай. Айда таңда жылдыздарын жүгүлдүт, асыл ойлор, арам ойду жүгүндүт, күбөнүшү мүмкүн, ушул өмүрдүн бир сага деген сүйгөндөр. Сен дегенде күн батпай да таң атпай, учкан куштай учкан жылдар санатпай, баш айланткан бактылуулук мас болуп, ачыла элек барактарым барактай. Айда таңда жылдыздарын жүгүлдүт, асыл ойлор,